Арбаңыздар, урматтуу көрөрмандар, түз эфирде Музарт көрсөтүүсү. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө музыкалык жамаат менен катар андай эмгектенген жеке чыгармачыл инсандардын чыгармачылыгы менен жакындан таанышып келебиз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Бактыбек Ыбыкеевдин чыгармачылыгы менен жакындан таанышсак деп турабыз. Андыктан, урматтуу көрөрмандар, көрсөтүүнүн жүрүшүндө тема боюнча кандайдыр ой пикирлер жаралса, бизге студиябызга телефон чалып кайрылсаңыздар болот. Биздин студиянын телефон номери 65 42 04 64 00 62. Анда эмесе мен мына ушул тема боюнча студиябызга келген конокторду тааныштырып өтөйүн. Муратбек Бегалиев, куш келипсиз. Кыргыз Республикасынын эл артисти, композитор Калый Молдобасанов атындагы Улуттук консерваториянын ректору. Сапар Исмаилов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Токтогул Сатылганов атындагы Улуттук филармониянын алдындагы 2 жылдык студиянын жетекчиси. Ошондой эле биздин бүгүнкү каарманыбыз Бактыбек Ыбыкеев, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, опера ырчысы. Куш келипсиздер, урматтуу меймандар. Мен ушул көрсөтүүнү мындай бир жагымдуу маанай менен баштайын деп турам. Мына жакында эле өлкөбүздүн президенти биздин ушул башкы каарманыбызга Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти деген наам берди. Мына ушул наам сизге мындай чыгармачылыгыңызга мындан ары дагы чоң түрткү болот деп ойлойм. Наамыңыз кут болсун. Ошондой эле ага удаалай эле мен дагы ушул биздин көрсөтүүнүн катышуучусу ардактуу Муратбек Акимовичти дагы куттуктап кетким келет. Мына жакында эле мына маданият жаңылыктарынан айтылып атат. Сиз дагы элдик наам кылым залкары деген наамга жана ошондой эле алтын төш белгисине ээ болупсуз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Сыйлыгыңыз кут болсун. Сизден чыгармачылыгыңыз, сиздин ишиңиз биздин кыргыз элибизге абдан керек деп ойлойм. Эми биздин көрсөтүүбүзгө өтсөк, биздин башкы каарманыбыз мына Бактыбек Ыбыкеев, мына сиздердин чыгармачылык жолунда сиздердин көз алдыңыздарда өстү десем болот. Мына сиз жетектеген консерваторияны аяктады, ошол жактан такшалды. Андан соң биздин опера балет театрына келип, анда мына биздин Сапар агайыбыз сыяктуу залкар устаттарынан таалим алып дегендей, мына ошол агай аткарган партияларды аткарып, мына ушул эл сүйгөн деңгээлге чейин келип отурат. Ушул көрсөтүүнүн башында эле ушул бакыт жөнүндө кыскача өзгөчөлүгүнө, чыгармачылыгына токтолуп өтсөңүздөр. Албетте. Атын атаса куту сүйнөт дейт, баягы атына жараша заты дейт. Мынакей биздин Бактыбек кечээ эле жаңыдан тамтуң баскан баягы искусствода, жаңыдан шу турмуш жолун, турмуш изин баштаган жапжаш жигиттерден эле бүгүн карасак, кадимки көзгө басар чоң ырчыларыбыздын бири, тиги түрк эли болобу, түрк дүйнөсү болобу, же болбосо башка мамлекеттерде дагы барып бир күчтүү, жакшы солисттерибизди көрсөтө билишибиз керек. Мына ошондой жерлерге акыркы кездерде өзгөчө шу бакытты алып барып, ошон менен сыймыктанып, ырдатып, анын өнөрүнө күбө болуп жүрөбүз. Айта турган болсок, баягы аккан арыктан суу агат дейт. Кандай бир сонун ысык көлдүн баягы кыздар болсо аккуусу дейбиз, ал эми эркектер болсо баатыры, турган турпаты, кадимки эркектин сүрү бар, эркектин түрү бар, сонун жигитибиз өсүп келатат. Тиги жаңы мектептен келип, анан биздин консерваторияда окуп аткан учурда эсимде да, далай бир кыйынчылыктардан өттү Бакытчы, эмгекчил жигит.
Мұғалімдері дағы аябай жақшы сөздерді айтып, бұл жігіт менен ошондо эле сыймыктанчы. Бирок мен ректор катары бир кызык нерселерин айтып өтөйүн. Баягы таланттар каяка ташыргытсаң, азыр талантка барып тиет. Ошол консерваторияда мен кыйын деген ырчылар, мен кыйын деген таланттар келип окуйт да, билим алат. Ошолордун арасында баягы мен тамаша иретинде деп атканымда Ыбыкеев деген ат ыдан башталып атпайбы. Анан эле баягы алфавиттен карай келгенде эле, мисалы президенттик стипендия же болбосо бир чоң сыйлыктарга, лауреаттыктарга кетип баратканда баягы жалпы комиссия талкуулайт. Ошону анын жакшы жактарын көп айтат. Анан эле баягы колуңан келишинче ректор катары кайсы гана окуучуң коюлбасын, ошону мактайсың да. Анан баарын мактап келе беребиз. Адан башталып Б-га өтөт, Б-дан ылдыйлап жүрүп отурат. Аягында И-га келгенде уже алфавит түгөнөйүн деп калат экен да. Анан эле Яйланайын Муратбек Акимович, эми дагы мактаган турасызбы? Бул жигитиңизди биз билебиз, аябай сонун, бирок аябай көп болуп кетти силердики дейт. Ошондо мен эсимде эң биринчисинде 57 балабыз стипендия алганда. Ошондо 58-нчи болуп Бакыт Ыбыкеев, Айланайын бардык комиссия, ой 57-ни эле беребиз, 58 болбойт деп, тим эле карандайга акчасам да бербей коюшканда, ошондо бир жүрөгүм тыс деди эле. Аны ошондо айткан, Айланайындар бекер бербей койдуңар ушу жигитке. Көрөсүңөр го, кийин ушу жигит менен мактанып, балким мынау 57-лерден да ашып, эң бир жакшы сүйкүмдүү, анан эң бир сыймыктуу жигит болот деди келек. Мынакей бүгүнкү күнү Момунтип президенттин колунан татынакай сыйлык алып, биздин кечээки студент бүгүн эл тааныган эң бир көрүнүктүү ырчы болуп чыкты. Мен ушуну менен сыймыктанып, ушуну менен кубанып атам. Рахмат сизге. Сапар ага, сиз дагы токтолуп өтсөңүз, мына сиз чыгармачылыгын сиз дагы абдан жакшы билесиз. Анткени сиз аткарган ошол опералык спектакльдерде дагы ошол бакыт ырдап келе жатпайбы? Анан сиз дагы ушул чыгармачылыгына да токтолуп өтсөңүз жалпы. Бакытбектин чыгармачылыгы мен көз алдымда өттү да. Театрга биринчи жолу келгенде Аса Секен Голуктун коюп калышты, консерватория. Ошон менен Бакыт консерваторияда окуп жүрүп, анан ошол учебный болуп калды да спектакль. Бүтүштү ошону менен. Аса Секен Голукту менен. Ошондо Саламатты ойнады. Мына ошондон баштап эми биз башка жердешпиз. Биздин айылыбыз бир 10 километр аралыгы. Бир тоо турат, Оргочордун тоосу. Ар жагы Агдөбө, бер жагы Оргочор. Анан көз алдымда өттү деп дагы жолу кайталайын. Эми бул бала абдан таланттуу, абдан музыкальный деп кээ бирөө орусча айтпасак да болбойт экен. Музыкальный, полный диапазон, баритональный, тембр абдан кооз. Бул үндө негизги тембрди кооз. Анан күчү, анан диапазон. Эгерде ал болбосо операда ырдоо өтө кыйын. Себеби бул почти автоматически кетиш керек. Образды түзүш керек дегенде. Оркестрде ритмде кармаш керек дегенде. Анан ойнош керек, как драматический актер. Мына ошонун барлык сапаты ушул менин инимде бар. Эми бул абдан чоң школа алды деп ойлойм мен. Себеби улуу тенор, кыргыздын улуу тенору Сейталиевден бүттү да. Сейталиев Жилиспаевден бүткөн.
Желеспаев деген профессор Белгілі. Алматыда. А Желеспаев Кургановтан біткен. Курганов, в свою очередь, Гандольфадан біткен. Гектор Гандольфа деген. Это ученик Эверарди, великий Эверардинің оқушысы. Ушума менің педагогымда Адан. Школа, мектеп бүтүшкөндө бир класста. Сурап калчы Курганов барбы, ал кезекте уже кайтыш болгон Курганов. То есть эң жакшы школа алды десек болот. Италиялык десек деле жаңылбайбыз. Мурдаганда деле билинип турат да. Стиль, манерасы, италиялык мектептин билинип накта билинип турат. Эми бул инимди кандай десем салыштырсам болот. Эми биз айтып атпайбыз, Хворостовский деле ак деп атабыз, Тиги Россиянын Хворостовский да. Эч кандай андан кем эмес, бирдей эле деп айта алам. Себеби эмне үчүн Хворостовский бир чыгып калдыбы аренага, чоң дүйнөлүк аренага. И поддержка да ага күчтүү. Ар кайсысы Лондонго барсын, Парижге барсын, метрополитен операга барсын. Бул инимди деле ошака жибергенде аты бир жолу бир дүңкүрөп чыкса бүттү ошо жүрмөк дүйнөдө. Андан көрө өзүбүздүн сахнада жардаган жакшы. Эми анысы да жакшы десем, бирок эми кыргыздын атын чыгарып дүйнөдө ырдап турса жаман эмес да. Мисалы вот Нетребко. Башы иштебейт да тиги эмеде, Санкт-Петербургда. Зарплата алат. Ежемесячно жүрөт. Дүйнөлүк сценаларда ушундай да. Булат Абдуллаевич ошондой болбоду. Анан кыргыздын Хворостовский деп койсок жаңылбайбыз. Ар бир спектакльде мен барып турам. Байке келиңиз, мен баланчаны ырдайм. Мен ырдаган Шаманасыр, Риголета, Тонио и так далее. Баарын ырдадым. Дүйнөлүк репертуарды полностью ырдады. Анан бул еще лирикалык репертуарды да алып кетти да. Мен сугубо драматический жанакындай эмелерди ойнадым. Бакыт болсо Жермон ырдады. Сильвияны ырдады, Елецкий ырдады. Это голубые партии деп коет буларды да. Буга особый красота звук керек. Елецкий, Сильвия, Жермон бул лирикалык баритондордуку. Анан баягы аркыраган мындай берке эмелер көп жарашпай калат. Чын айтыш керек. То есть разносторонний актер, разносторонний ырчы. Эми бул иниме кааларым бу чыгармачылыкта, ырчылыкта чек жок. Мен кайсы 80-чи жылдарда Эрмек Сергебаев сүйлөшүп кетип, ошо мен поклонник элем ошо кишинин. Аны айтат, 62-де болчу. Знаешь, молодой человек, только сейчас я понял, как надо петь. Если бы мне было 30 лет, что бы я сделал? Азыр ошол себептен тынбай чыгармачылыкта болуш керек. Өмүр бою. Мунун чеги жок. Шаляпин аркы дүйнөгө кетип атканда канча банктакчылар бар эле, тиги аралдары бар эле, аны сатып алган. Бирөөнү да айтпайт экен керезинде. Ах, черт возьми, все-таки я Мефистофеля как следует не сделал дептир. Эми андай жасай алды, эч ким жасай алган жок. Туура айтасыз. Эми дагы көрсөтүүнүн жүрүшүндө дагы кайрылабыз чыгармачылыгына. Азыр Бактыбектин өзүнө суроо берерден мурун, мындан бир канча жылдар мурун мен ушул Бактыбектин чыгармачылыгына кайрылып бир фильм концерт жасадык элек. Ошол көрсөтүүдөн көрүүчүлөргө бир көрсөтүп, мындай үзүндү көрүп алсак, кыскача үзүндү, анан андайын көрсөтүүбүздү улайбыз. Биздин элибизде ушундай музыкалык театр бар экендигине абдан сыймыктанамын. Мага бул театрдын баардыгы жакын. Мына бул театрдын колонналары, чоң-чоң залдары, гримеркалары. Анан албетте мында иштеген адамдар. Бул театрды иштеген ар бир адам уникалдуу деп эсептейм. Себеби ар биринде талант, ар биринде өзүнчө эмоция жана чыгармачыл адамга тийиштүү болгон касиеттердин баардыгы бар.
сравнится с Матильдой моей, сверкающей искрами черных очей, как на небе звезды осенних ночей. Все страстное негой мне гимна полна, несет, опьянеть несет, опьяняет и жжет, как вино, и жжет, как вино. Театр убакыт менен тең жарыша кандай гана спектакльдерди жаратпады. Мисалы, улуттук колоритте жаралган Айчүрөк, Манас, Сепил, Астасекин Голуктуу, Акмөр, ал эми дүйнөлүк классикалык чыгармалардан болсо Аида, Дон Карлос, Чио Сан, Травиата, Сивильский цирюльник, эги бардыгын айтыш кыйын, эсеп жетпейт. Мен ар бир спектакльге, чек концертке даярданып жатып, ушул эле грим классында болобу, чет сценада болобу, мурунку муундардын, эжагайларыбыздын бизге болгон таасирин кадимкидей сеземин. Алардын мага болгон насаатын дайым эсиме сактайм. Мен да ошолордой чоң ырчы болгум келет. Мына Бактыбек мырза, сиздин чыгармачылыгыңызга көрүүчүлөр менен аз да болсо кайрылып, ошол күндөргө кайрылып келдик. Азыр мен өзүңүзгө суроо берсем деп турам да, эми ар бир ырчы болуш үчүн мындай бир жөнөкөй эле нерсе болбойт да, бирөөлөрдүн таасири болуш керек. Же болбосо ошол таасирден кийин андай өзүңдүн мүмкүнчүлүгүңдү эске алып, анан ошондон кийин анан ырчы болууга далалат кылат. Ырчылардын ичинен опералык ырчы болуш деле баардыгынын колунан келе бербейт да, канчалык эмгек алдыда турганын билишет. Ошондуктан биринчи ошол суроону сизге берейин деп атам. Ушул кандай таасирлер менен мына ушул ырчылык жакка өтүп калдыңыз? Эми бул мен бала кезден эле мектепке бара электе эле ырдачымын да. Айылдын четинде үйүбүз. Көптөр турганбыз. Атам энеми да жакшы ырдачы, өзү кыргыз тилчи болсо да энем ырдан сабак берчү. Атам болсо
жерде кашка беси бар эле ансын ушкашы болуп эле атамды ырдап бер деп кыйнай берчүмүн. Атам да баритон болсо керек, өзү мурун мен укканым жок, бирок кесиптештер айтып калды ошол. Атам айтчу экен, мен үнүм тарбияласа Чодроновдон кем эмес ырчы болмокмун деп атам айтчу экен. Айылда болсо, мектепте болсо, энем болсо ыр сабагынан. Бир туугандарым бүт бардыгы, 11 бир тууганым, Кудайга шүгүр. Бүт баары ырдашат. Менден да кыйын ырдагандар бар. Өзүчө болгондо айрыкча могу акыркы улам жаш өскөн сайын айылга чогулганда, бир туугандар чогулганда чогуу отуруп чай ичип калганда анан баарыбыз очередь менен ырдайбыз. Анан чогулуп алып ырдайбыз 2-3 голос менен. Эң күч ийинибиз дагы ошол Арабаевдин музыкалык факультетин бүтүргөнбүз. Анан эми ошол айылыбыз дагы аябай сонун жерде, Бөксө тоо деп коет, Оргочордун жээгинде, четинде, көлдүн жээгинде, дөбөнүн түбүндө айтала кой кайтарып чыгабыз. Койлор жоголуп кетет. Талаада кой кайтарып чыгып ачыбыз, анан койлор жоголуп кетет түн ичинде. Койлорду издейбиз, анан бул бияка тиги тияка кетет деп издешебиз ар качак. Анан түн ичинде баягы коркуп коеюн деп анан түн ичинде ырдап алып кой издешмин. Анан түн ичинде дагы үн жаңырат. Коктуга киргенде, коктуга кирип кыйкырсаң, бир жагында экинчи жагында жаңырып турат, аябай ошонун таасирлери болду. Анан бирок менин атам исторический факультетке деп өзү университетти бүтпөй калган. Неоконченный высший алганда, анан кийин ошого даярдайм деп өзү даярдачу. Сабакка даярданып турган лекция окутуп, анан 8 класска келгенде атам качып болуп кетти. Анан кийин баягы бизде да жашоо турмуш өзгөрө баштады. Энем жалгыз калды, ошол балдар менен. Кичүүбүз 6да, улуубуз 30да, 2 баласы эле турмуш куруп. Анан кийин үйдө каралыш керек болуп калды. 10 класс бүтө турган болдум. Анан ошо окууну бүткөндө ар бирибизди бирок энем талим тарбия берди, бирок сен муну окуйсуң деп кыйнаган жок. Кайсы жаңырдан бет алсаңар, ошол жаңырдан жалгасын деп батасын берип, 150 рубльдан, 100 рубльдан карматып эле узатчу. Анан ошентип мектепте өзү көркөм чыгармачылыкка катышчумун. Мурат Акимович айткандай, сен жакшы ырдайсың деп, мисалы ар бир мектепке 20-15 мүнөттөн бөлүп коет. Анан сен жакшы ырдайсың деп мени аягына калтырып койчу. Анан мага очередь чет эликти эле сахнада айдап түшчү районудан. Кароо конкурска барганда 5-6 номерди угуп турган кара. Анан кийин 10 классында ага чейин баягы тартынчаак болсом керек. 10 классында баягы эжебизге айттым. Эже, мен мына 3-4 жылдан бери келем. Жакшы ырдайсың деп аягына калтырып койсуңар, бери алдында койгулачы бир жолу деп. Анан 10 классында Улуу Октябрь социалисттик революциясынын 70 жылды болду, 87-жылы. Алдына койду, өзүм аккордеон чертип ырдадым. Муну каяка катып жүргөнсүңөр Муртан деп эле, анан кийин сразу областка кеттим. Областтан республикага келип, Бишкекте филармонияда ошол 27 май күнү ошол филармонияда гала концерттер деп 2-чи месттен алып кеттим. Ошондон таасир алган турбайсыз? Ошондон таасирлендим. Бул азыр эми көрсөтүүнүн жүрүшүндө кайрылабыз. Бизде көрүүчүлөрдүн суроосу бар экен, андан кийин көрсөтүүбүздү уласак. Айта бериңиз. Саламатсыздарбы? Алло. Угуп жатабыз. Угуп жатсаңыздар. Муратбек мырзага мен ошо кишинин оюн билгим келип атат да. Бул шайлоодо мен ушу Бишкектен суроо берип атам. Мен кесибим боюнча врачмын. Ошо биз студент кезде окуп жүргөндө 70-чи жылдары опера балетке алып келип ушу күч менен киргизсе эле да, ал жака деле студенттерди айдап келип киргизишет. Азыр деле ошондой акыбал болуп атат да, опера балетке же биздин эл түшүнбөй атабы, же бу мен айтам мына ушу суроо мындай кабыргасынан коюлуш керек болуп атат да. Бу батыштын ушу операда, искусстводогу опера жанры биздин элдин табитине жатпай атат, кабыл албай атат да. Анан болбой эле ушуну күчтүү эле элге киргизип атабыз да. Анан эми боорекилерден мен эгерде туура эмес айтсам мени кечирип койсун, эми
Бактыбек Быкеевдин оны үнү аябай сонунда бул эми баягы элдик ырларды ырдаса жанагындай мындай бир элген памятине жараша ырдаса абдан жакшы болот эле да жанагындай итальян эмеси менен итальянча ырдаганда көпчүлүгүбүз кабыл албайт дагы. Бүгүнкү күнгө эле сөздүн кыскасы 50 жылдан бери эле жамап келатабыз, так эл кабыл албай койду да ушуну. Кандай деп ойлойсуз ушуну? Өзүңүздүн оюңузду мындай чын жүрөктөн, чын ниетиңизден жооп бериңизчи Муратбек мырза. Мен көрүүчүнүн албетте суроосу абдан орунтуу. Бул жөнөкөй көрүүчүнүн суроосун берип атат да. Эми бул бардыгын эле мындай түшүнсө болот да. Себеби биздин театрда дүйнөлүк классика коюлат, орус классикасы коюлат, биздин кыргыз опералары коюлат да. Эми Италия школасы деп атпайбызбы? Өзүнүн ыргагы, өзүнүн стили, ырдоо манерасы алардыкы башкачараак болуп, балким орус операларында ал стиль менен ырдоо белканто деп коюп атабыз. Ошол орус операларында да колдонгонго мисалы үчүн болбойт. А биздин кыргыз операларында аны таптакыр колдонгонго дагы болбошу мүмкүн да. Мына ушундай суроолор биз Италия школасында көбүнчө үнгө сөзгө маани бербейт, үнгө басым жасашы мүмкүн. А бизде кыргыз операларында, биз кыргыз фольклорунда сөзгө абдан маани беребиз да. Мына ошонун баарын кандай түшүндүрсө дегеним да. Бул жерде кандайча бир деликатный деген сөз бар, ошондой жооп берейин деп ойлоп отурам да. Өзгөчө врач деген бул интеллигент киши болот. Бул деген төгөрөгү төк келген, тегеректи туура түшүнгөн адам болуш керек да. Анан ошол врачтын суроо берип атканы мени кичине таң калтырып атат. Бул интеллигенция деген туура түшүнүш керек да. Чар тараптуу билим алган, эң бир жогорку билимдүү адамдар ошондой врач болот. Мынау суроонун өзүнүн чеки жагы бар да. Неге дегенде бүткүл дүйнөлүк азыр бир мерка бар. Адамзат баягы эле пещерада жүрө бербей, андан бери чыгып, кандай бир укмуштуудай өсүштөр болуп келди. Азыр аябай бийик деңгээлдеги адамзатынын бир өзгөчө искусство жеңип чыкты бардыгын. Мынакей алып айталы, саясат болгон жерде сөзсүз же согуш чыгат, же бир кыйналыш, адамзаты кыйналып түйшөлүп жүрөт. Ал эми жан дүйнө бар жерде бул аябай бийик нерсе болуш керек. Ошон үчүн Кыргызстанда театрыбызда операбыз жок болсо, элестетип көргүлө, биз өзүбүздүн искусствобуз аябай бай. Илгертеден бери келаткан сонун комузубуз бар. Тиги түпкүрдөн бери ошону алып келдик. Ал деген эч бир жоголбой турган нерсе. Мына ошол бар нерсебизди өнүктүрүш үчүн, өстүрүш үчүн мынакей ар түрдүү багытта өсүү жолунда келатат адамзатынын искусствосу, жан дүйнөсү. Анан бизде операда, балеттагы бул классика эң биринчи орунда ошол турат. Ойлоп көргүлө, эгерде биз ырыбызды алып алып эле барып, мейли Лондон, Париж дейлик, мейли Америка болсун, Япония болсун, Кытай болсун, Москва болсун, кайсы жерге барсак дагы бир ырыбыз менен биз эчтекени жеңип ала албайбыз. Алардын жүрөгүн биз бери эрите албайбыз. Алар ак окуй баягы эле ойдон турбайбы деп ойлойт. Ошон үчүн өсүү жолу бизге абдан керек. Анан мен бир мугалимдериме айтып, бир жанагы лекцияны көбүрөөк уюштурушубуз керек экен эл арасына. Өзгөчө ушу денсаулык көрсөтүүнүн максаты ошол. Врачтар жакка акырын улам бир жакшы доклад менен жиберип турбасак болбойт. Ошон үчүн мына бүгүн кеп бакыт жөнүндө болуп атат. Бул опера деген эң биринчи орунда деп бекер айткан жокмун. Биздики мурда болгон эмес ооба.
Ана эле эмне ошол эле Италиядан мурун болуп турбу же башка мамлекеттерде болуп турбу. Алар ошону ойлоп чыгарып бир искусствонун чегин өйдө көтөрүп, өйдөлөтүп келатышып, мынакей ошондой адам заты ойлоп чыгарган бир эң бир бийик жакшы нерсе бул. Жакшы жан дүйнөнүн жарчысы, сонун жанр ушул операдагы, балеттагы. Ошон үчүн биз ушуну туура түшүнүп, дайыма көтөрө билели, ал эми өзүбүздүн ырыбызды, өзүбүздүн күйүбүздү, өзүбүздүн жан дүйнөбүздү эч ким тартып ала албайт. Мына ошону өстүрө билишибиз Туура керек. айтасыз. Биз ар качан улуу искусствого, бийик профессионалдуулукка умтулушубуз керек да. Ошол дүйнөлүк искусство менен чогуу өзүбүздүн улуттук искусствобузду, өнөрүбүздү ала жүрүшүбүз керек. Бизде дагы суроо бар экен, андан кийин көрсөтүүбүздү улайлы. Урматтуу көрөрман, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошол мен өзүм Бишкек шаарынан эле чалып аттым эле, атым Султан Мурат. Кесибим болсо зоотехник. Бул Бакыт мырзага жана отурган меймандарга мен ушул сиздердин талант үчүн, кылган эмгегиңиздер үчүн үй бүлөбүздүн атыбыздан абдан чоң ыраазычылык билдиргибиз келет. Ошол опера балет театрына биз көп барган жокпуз, бир 5-6 жол өмүрүмдө бардым. Бирок мындай үйдө дагы неберелерим менен чогулуп алып, айрыкча ошо Бакыт мырзанын ырдаганын телевизион көрүп алып, ушунчалык биздин баягы кругозор тиягынан биягынан абдан жакшы бизге жагат да. Ошол үчүн опера балет театрына дагы көбүрөөк көңүл бөлүп, дагы алдыда жаштар чыкса ушундай жакшы болмок деп кубаныч менен Бакыт мырзага рахмат айтып коеюн. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушул эле жанагы көрүүчүнүн суроосун улайын деп атам да, себеби бул биздин улуттук операларыбыз бар да, Ай жүрөк, музыкалык комедия, Алшы Малала деген сыяктуу. Мына ушул элдик мүнөзгө жакын жазылган да опералар, музыкалык комедиялар бар эмес да, ошол Давлесов агайдын. Мына ушул аткаруу манерасы, сиз эле баягы билесиз го, Көроглу операсы коюлганда дагы ошол башкы партиянын Равшенди аткарганда алардын тенору эмнегедир баягы опералык үндү сактабай, мындай элдик ыкка дагы окшоштуруп ырдашкандарын да байкап жүрөм да. Мына бул композитор катары, мына сиз дагы ушундай жазса, ошо ырдоо манерасын, кыргызча ырдаганда ырдоо манерасын өзгөртүп элге жакыныраак кылып, кыргызча. Ошондо элге жакыныраак болот го деп ойлойм да. Мисалы ошол эле Насыр Давлесовдун Аста секин колуктусун алып карайлычы, мынакей Сапар Байке дагы, Бакыт дагы аябай башкы ролду сонун кылып аткарып жүрүшкөн адамдар. Мынакей ар бир жанрды жазып аткан ар бир элдин өкүлү ошол өз элинин менталитетин, анын болгон турган турпатын ошого кийирет музыкалык тил менен. Ал тургай манерасы дагы. Мисалы Молдонун ошондогу Асек Жумабаевдин аткаруусундагы элдик үнгө жакын да, бирок элге жагып атат. Элге аябай жагып, аныкы опералык дагы үнгө, элдикине дагы абдан жакын туураланып жасалган. Ошон үчүн ошол Насыр Давлесовичтин таланты мына ушул операсы аркылуу, опереттасы аркылуу чыкты. Демек, ар бир жанагыл жазылып аткан манерасы ошол элдикине туураланып жасалат да. Антпесе мисалы Аиданы биз өзүбүздүн кыргызчалап туруп, кыргызча манера менен ырдачы болсок, бүткүл дүйнө күлөт анда. Ошон үчүн ар бир жазылган композитордун чыгармасын ошол элдин деңгээлинде, ошол элдин менталитетинде, ошол элдин искусствосу аркылуу ырдашы керек. Мына талантты тастыктаганда мына ошол жагына көп көңүл бурулат. Рахмат, жакшы түшүндүрүп бердиңиз. Бакыт мырзага суроо берсем деп атам да. Мына Бакыт мырза, сиз ошол окуп жүргөн жылдарга кайрылалы. Сиз ошол устатыңыз жөнүндө дагы токтолуп айтып өтсөңүз. Мына сиз ошол окууну бүтүп аткан жылдары биздин учурда эле оңой учурлар болгон эмес, баягы Союз урап дегендей көп таланттуу жаштар ошол убакта талантына карабай таштап кеткен учурлар болду. Эмне сизди кармады?
устатыңыз жөнүндө, окуучулук жылдарыңыз жөнүндө бир аз. Анан айтпадымбы, жанакы конкурска келип 10 классты бүтүп атканда. Андан келип эле искусство институтуна тапшырдым. Даярдоо курсуна. 2 жылдык даярдоо курсу экен. Солдук аткаруу деп газетада жүрөт. Анан келип тапшырсам, документти ала албай болду. Орусча айтпайсыңбы деп. Айылдан келдим, орусча билбейм, анан тиги образец деп немеге жазылып турат, абитуриенттерге карап атсам, сольные пени деп турат анан. Солдук аткаруу, солдук пени это ыр дедим, анан сольные пени десем, баягы ошентпейсиң деп кыргыздар, өзүбүздүн кыргыздар. Ошентип тапшырып окуп өттүм. 2 жыл даярдоо курсунда окуп, Раиса Георгиевна Дедова деген кийин Израилге көчүп кетишти, Союз кургандан кийин. Ошол киши да 2 жыл даярдоо курсунда окудум. Аябай жакшы, өз баласын да үйүнө алып барып чай берет. Бизде негизинен ырчылардыкы башкаларды билбейм, ырчыларды тарбиялаганда ошол өз балаңды тарбиялагандай эле мына агайларым да. Андан кийин эстрадный артисти Токтонали Сеталиевич колуна келдим 1-чи курстан. Себеби мен тапшырганда 17 жашында тапшырыптырмын. Баягы өзүмдүн үнүм калыптан электе тапшырып, мен тенор болуп заним эсептим. Анан 2-чи курстун жарымына чейин тенор болуп жүрдүм дагы. Ошону 4 жыл тенор болуп окудум. Анан өйдө жагы фадан өтпөй койду. 2-чи актыба. Бул Дедовадан окуп жүргөндө тенор болчумун. Анан Сеталиевдин колунда да 2 жыл тенор болуп окудум. Анан ылдый жакка тартып туруп алды. Анан мен бас баритон болуп урдап көрөйүнчү деп анан кийин себеби үнүм өспөй койду да. Кыйналдым, аркырк болдум. Анан баритон болгондо ошол диапазонум ачылды ошондо. Ылдый низасы да ачылды, верхасы да кетти. Азыр тенорлорго лян ала албайса мен сибекарды коюп берип коем. Биздин түшүнүгүбүз боюнчачы. Анан агайым болсо абдан Токтонал агай өзү тамаша көп, анан аябай камкор. Бизи жөнүндө үнүбүз чыкпайса чөнтөгүнөн тыйнап чыгып, мен барып чай ичип кел. Анан чай ичип курсаң тойгондо ырдайсың, ошондой күндөр болду. Үйүнө алып барып конокко чакырат, алып барып Гүлен эжеге тамак бышыртып, өзүнүн балдарындай көрүп тарбиялап, анан кийин агайдын дагы турмуш жашоого болгон көз карашы өзү да жетим өскөн агай экен, анан акыл насаатын көп айтчу. Мондай болгула, тигиндей болгула. Анан эң негизгиси ушул өзүңөрдү сактагыла, үнүңөрдү сактагыла, үнүңөрдү өстүргүлө. Үн бар үчүн окуп атасыңар, үнүңөр жок болсо силерден эмне кытыгыла үн чыгармак белек деп тамашалап. Айтчу агайым, айтчу, силер өсүп аткан эле дараксыңар дейт. Анан кийин биягынан бир бутак чыгат, кичине кыйшайып каласың, биягынан бир бутак чыгат, ага кыйшаясың. Биз ошол кыйшайып келаткан бутакты эле кесип коебуз, калган өзүңөр түздөп жүрүп отуруп калган өзүңөр эле өсөсүңөр. Анан өзүңөрдүн эмгегиңерден деп ошол агай. Андан кийин ошол консерваторияны бүттүм агайдан. Андан кийин 2 жылдык аспирантурада окуп, анда да ошол Сеталиевдин колунда окуп, андан кийин театрда иштеп жүргөндө агай менен ошол акыркы жылдары ошол Травиата операсынан мен Жермон ролун аткарып, агай баламдын ролун аткарып Альфредтин. Анан байырдап 3-чү актта келгенде Альфред менен ким Виолетта уруша кетип, анан Альфредти успокоить этем, ошентсем мен мага келип ийинин коет. Баласы да, менин атасымын. Анан ийинин коюп алып, молодец бакыт, азаматсың бакыт деп. Ошо сценада жүрүп атасы баласына кайра. Сахнанын азаматсың, жакшы жерде атасың деп ошол сценада жүргөндө да күч кубат берип. Азыр күнгө чейин кабарлашып турам агайым менен. Азыр деле ошол акыл насаат айтып, жолуң ачылсын деп атасын берип жүрөт. Агайым бар болсун, аман болсун. Азыркы тапта ардактуу эс алууда агайым. Эми биз ошол агайыңдын бир каалоосу бар эле. Ошол каалоону угуп туруп анан көрсөтүүнү улабайлыбы? Бакыт деген мен өтө ыраазымын. Ушундай жигит мага туш келди. Улуу гений Сократ айткан экен. Сиз бирдеме деп сүйлөңүзчү дейт бир кишиге. Эмне болду десе, мен сизди түшүнгүм келет, сиз кандай адамсыз деп. Көрдүңүзбү, сөздүн мааниси кандай жатат. Сөздөн билге болот экен. Мына улуу Италиянын ырчысы Тито Гобби айткан.
Для певца, дейт, скромность, скромность, еще раз скромность, дейт, который этот молодой человек обладает. Вы знаете, он вообще от природы был интеллигентный адам был өзі. Скромный адам был. Мұны қарасаңыз, өзінің үйіне ғана айтып тұрады. Адамды үйінден байқауға болады. Мен бақыт саға айланайын болады. Атақ даңқты болады. Мен ойлаймын саға берет, Құда қаласа берет. Берет. Бардыға алды да. Мына ошол чыгармачылыгын башталышында агайын көрө билгендей эле айткан экен. Бүгүнкү күнү аксакалыбыз кичине баягы эс алууда үйүндө балким карап отурат. Ден соолукта болуңуз дейлик. Ушундай жакшы кыргыз элине сонун таланттарды тарбиялап бергенине биз дайыма ыраазыбыз. Ушундай мугалимибиз бар үчүн биз сыймыктан жүрөбүз. Дагы да көптөгөн сиздин окуучулар эми башкаларды тарбиялайт болуш керек. Ошон үчүн биз ыраазыбыз. Чоң рахмат. Эми Бактыбектин чыгармачылыгына дагы кайрылсак, мына Бактыбекти биз опералык ырчы катары таанып билип калдык да, мына көрүүчүлөр. Андан сырткары концерттик чыгуулар менен көп чыгып жүрөсүң, патриоттук ырлар менен көп чыгып жүрөсүң дегенде. Анан мына жана сиз айтып бүтпөй калбадыңызбы? Ушул аткаруучулук чеберчилигиндеги жанагы лирикалык дагыларды, концерттик коюмдарды аткарып жүргөндүгүнө, мына сиз өзүңүздү өзгөчө репертуардын байлыгына, кенендигине сиз ошол жакына токтолуп өтсөңүз, Бактыбек. Эми эки жолу концертинде болдум. 9 майга карата бир жолу жалаң баягы согуш убагындагы чыккан ырларды, песни военных лет да, ошону ырдады. Андан кийин аралаш классика романстар да болду. Ал жерде көбүнчө кыргыз композиторлордун ырлары болду. Эми кандай мен бааладым. Бул концертте дагы абдан жакшы аткарат. Концерттин репертуарды дагы. Романс тарды ырдады бир жолу, филармонияда, по-моему, филармонияда кичи залында ырдады, анда да мен болдум. Бул операда ясно морки полный үн менен ырдайсың да. А бул романс кээде татал да болуп кетет. Бардык ырчылар операдан да татал болуп кетет. Себеби ал жерде ички дүйнөнү бериш керек, ички дүйнөнү. Ал жерде дайыма бир ностальгияда өтүп кеткен бир жетпей калган махаббат болобу, жетигинде көбүнчө ушу темада да баягы эски романстар. Анан актерлук чеберчиликти талап кылат абдан актерлук чеберчилик талап кылат. И жанакы мен айтып кетпедимби, үндүн кооздугун талап кылат. Эми ал мисалы жанакы эмибизде болот баягы звукач деп коет. Кээ бир ырчылар бар да, звукач, звукту гана берген. Жүрөк болсо кичине эме болуп калат, холодный да. Бул инимде баары бар. Актерлуктагы, ички дүйнөдөгү. Наверное, өзү айтып атпайбы, жана Ысык көлдүн жээгинде үйү как раз бир 10 метр болобу там Ысык көлгө. Биягы тоо, кооз, коктулар бар. Мына баягы дем алган аба, ичкен суу, мына ушулар абдан мен боюнда таасир этет го. Анан бул баланын ошо илгери эле баягы окуп жүргөндө, ошондо кандайдыр бир ошол жүрөгүндө ошонун баары кала берген, ошонун баары сактала берген. Анан баягы ырдаганда ошолор ойготот го деп ойлойм да, ички сезимдерди. Эми репертуар абдан көп. Романстар, ырлары абдан көп.
Мен деле ойлойм, ошондой романстарды, ошондой камерный эмени көбүрөөк ырдаш керек. Себеби бул успокаивает эмени, үндү. Кандайдыр бир лирикалык кылып кичине мындай жумшартат да. Аны жалаң эле опера боло бергенде жесткость пайда болушу мүмкүн да. Анан көп ырчылар, Обухова, тот же... Бардык эле опералык ырчылар бул романсты жакшы канчалык мыкты болсо дагы романсты аткарууга батын албагандар бар. Жакшы аткарган. Себеби айтып атпайм, бал тигинде баягы декорацияга жашынасың, гримге жашынасың, одежда, баягы кийим баары билгизбейт. Тигемеде. А романста камерный исполнение или же концертте один на один чыгып атпайсың. Бир чыгарма, бир спектакль болуп калат да, мындай чалып. Эми ошондо азыркы жаштарга мен каалайт элем, ошол бакыттай көбүрөөк концерт берип, жана опералык ырчылар коркпош керек, бериш керек. Эми бул жерде эң кыйынчылыгы фонограмма жок да. Чистый голос менен бир 20дан ашык ария, анын ичинде ариялар да бар, романстар да бар, ырлар да бар. Мисалы Мурат Акимовичтин жана Кыргызстан деген это целая ария да. Булата Блачерде айткы, Кошуп коеюн дедим эле да. Ырды, романсты көпчүлүк эле баягы орточо деле ырчылар ырдайт. Ал эми операны бир спектакльде чоң ролду ойнош, мына бул эң вершина деп ошону айтат. Туура айтасыз. Ошон үчүн эң биринчи ушу операны өздөштүрүш керек. Андан кийин кайсы гана жанр болбосун, аны семичке дейле чагат ырчы. Туура айтасыз. Туурабы? Универсал болуш керек. Мен ушул Бакыттын чыгармачылыгында ошол чет жерде жүргөндө бир күбө болдум эле да, жанагы Көроглу Гачыбектин Көроглу операсынын чогуу барып калып, ошол Түркияда, анан ошол мекенинде Бакуда аткарганда, ошол партияны аткарганда, ошол жердеги музыка көрөрмандар абдан ыраазы болуп, эң ошол партияны аткарган, эң мыкты партияны аткарган деп сыйлык наам берилген эле да. Ошол Көроглудан аткаруусун бир көрүп алып тургандан кийин көрсөтүлдү. Bakalım fakat, şimdi sol girmek yedek maslahat, yabat maslahat, yine maslahat. Şimdi son verelim bu isyanlara, her gönderimiz evet dağlar Allah'a. Bütün adamları çağır terpeler. Onu aldatalım belki bir sefer, Tağrı bir düşmanız tağrı yalvadar. Şimdi solha girmek yabat maslahat, yedek maslahat, aynı maslahat. Gerek son verelim bu isyanlara, her gün bir felaket bakar Allah'a. Günaydınlıklara şarap saldıran, Günaydınlıklara şarap saldıran, şarap saldıran, şarap saldıran, şarap, 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 şarap. Adalar açılır o gelen yılan, Gelsin adamlar, gelsin halkalar, İşin rahatlar, azep halkların, Taşa gösterin, ülkelerin var.
Мына биз түрк тилинде аткарылган Үзейир Гажыбековдун Көрөгүл операсынан үзүндү көрүп алдык. Мына ушул сиз түрк тилинде аткаруу кандай кыйынчылыкты туудурган жокпу? Түрк тили дагы биздин кыргыз тилине жакыныраак болуп кетет экен. Кээ бир сөздөр окшош. Анан биздики кичине каткалаңыраак болот да кыргыздын тили. Катуураак да мындай. Булардыкы мындай жумшагыраак болуп кетет экен. Оорчулук келтирген жок. Бул ролду ачык айтсам 14 күндө жаттадым ушул. Муну коюп аткан режиссер мени ырдап атканын угуп калып эле анан өзү кирип эле сен ролго татыктуу экенсиң туруп аттың ушул Гасанхан Злой хан да баягы байманап илгери ошондой неметилген ошол. Эзүүчү хан болгондон кийин сен ошо окшош экенсиң деп анан 14 күндө жаттап чыгардым. Анан 1 айдан кийин премьерасы болду ошол. Абдан аябай муну аягында уже экинчи жума 10-15 күн болуп бараткан уже башым чыгала баштады да. Анан бирок ошого баягы дитти коюп аркы иштегенге жараша ошол акыбети дагы айтты. Мына ошондон кийинки жылы дагы кыдырып келдик Турцияга. Быйыл дагы ушул ролду чакырып түрктөр чакырып ошол жака барып ырдап келдим. Өзүрүн көрүп атабыз ошол эмгектен. Түрксойдун бул биздин опералык искусствону өнүктүрүүгө да бул топ чоң ролду болуп атат. Бул Түрксой деген аябай чоң иштерди жасап атат да. Өзгөчө мынау жаштарды жалаң эле опера эмес, мына фольклорду ар бир түрк калктарынын түрк дүйнөсүндөгү өсүп келаткан таланттардын баарын тастыктап, чогултуп, ошолорду фестивалдарды уюштуруп, баягы тематика боюнча өзүнчө группа кылып, улам өткөрүп атканы бул абдан жакшы нерсе да. Анткени мисалы Европа жанагы суроо берген жигит айтпадыбы, ой бул операны көп түшүнбөй атабыз деп. Европада бизде кадимки эле эл арасында ырдалып аткан, мисалы комус менен чыгып, эл алдында концерт берип аткан сыяктуу эле операны ар бир жерде коюшат. Анткени ал жанагы интеллигенциянын эң бир бийик чеги десек болот да. Мына ошо жакта түрк калкы эле азыраак барат экенбиз аяка. Анткени жанагыдай талкуулар болуп кетет экен да. Бирок жана Түрксой уюму бул цивилизациянын бир жакшы жагына буруш үчүн, Европадан калбашыбыз үчүн дегендей, мынауындай сонун опералык, сонун чыгармаларды тандап, ош жерге алып барып, ошол түрк дүйнөсүнөн ар түрдүү тандалып келген кыйын ырчыларга ырдады. Мына ошонун арасынан мына Гасанды биздин бакытты эң кыйын деп мактап, мыкты аткарган чоң роль укмуштуудай сонун аткарды деп бардык гезит журналдар жазды, бүткүл дүйнөнүкү жазды. Демек, бул Түрксой деген уюм бул чоң иштер жасап атат. Былтыр биздин балдарды чогултуп алып барып Англияга чейин Испания, Италияны кыдыртты, Германияны кыдыртты, Европаны бүт кыдыртты. Оркестр түзүп атат. Демек, бул организацияга рахмат айтышыбыз керек. Өзгөчө жана Дүйсен Курабаевич жана казак жигит ош жерде отургандан бери сонун иштер болуп атат. Биздин профессионалдык искусство Европаны да багындырыш керек. Булар мындай немеси бар да, биздин баягы көрөгүлүндү коюп жүргөндө илгери деп айтты, түрктөр Түрксой баштап чыкты да, Түркиядан баштап ошо түрк тилдүү мамлекеттерден чогултуп. Европаны мурун Осман Паша, Осман кылыч менен багындырса дейт. Эми биз түрк тилдүү элдер Европаны искусство менен, маданият менен багынталы деп ошентип ошол багытта иштеп атышат да, абдан бүт тармактарда. Эми багыттын чыгармачылыгына да бир жерине токтолуп өтсөк, биздин бул патриоттук ырларды аткарууда биздин көптөгөн ырчыларыбыз болуп келген, албетте. Артык Мырзабаев сыяктуу, Эркин Касымов, мына биздин агабыз абдан ушул багытта көп эмгектенип, Союз урагандан кийин дагы ушундай патриоттук ырларды, ата мекенин согуш ырларын жеткирүү элге, кийинки муунга жеткирүүдө бул абдан чоң изденүүнү талап кылат да. Мына ушул жолду биздин бакыттагы тандап алды окшойт. Өзгөчө бакыттын жана кыргыз гимнин
депутаттар суранып туруп алып келип туруп жалгыз коюп туруп ырдатканы менин оюмча жалаң эле биз үчүн эмес. Тетиги дүйнөдө дагы ошо сен ырдагандан кийин пайда болду окшойт. Азыр киминди оркестр менен же болбосо үйлөм аспаптар оркестри менен эмес, көбүнчөсү ошо солист менен ырдатып калышты. Бул Америкада дагы бир нече жерде, балким ушу бизден үлгү алды го дейм ошо. Азыр ошол Бакыттын аткаруусунда бир патриоттук ырлардан бирди угуп алып туруп анан көрсөтүүнү улайлычы. Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком пробежаться по росе. Пол Европы расшагали полземли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы. Городом пропасть. Это праздник. Сединое на висках. Сиздин чыгармачылыгыңыздагы мындай патриоттук ошол учурду, ошол мезгилди кийинки муунга ошол жеткирүү абдан кыйын. Мына ушундай багытта дагы иштеп жатасыз. Мына бүгүн сиздин чыгармачылыгыңыздын көп багыттуулугун, анан чебердигиңизди мына бүгүн сөз кылдык. Эми телекаршы биздин көрсөтүүбүз аягына чыгып келатат. Сиздердин каалооңуздар, анан биз көрсөтүүбүздү аяктайлы. Баягы кыргызда бекер айтпайт го, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп. Мынакей мен жана баш жагында айткандай, кечээки жаңыдан такшалып келаткан бала бүгүн кандай бир чоң эрезеге жетип, моминтип, элдин сыймыгына ээ болуп атат. Дайыма ошондой жакшылыктын үстүндө жүр, эл үчүн кызмат кыла бер. Талбай эмгек кылсаң, эл аны баалайт дайыма. Ошон үчүн дагы бул чек болбой, мындан ары дагы бийик чоң эрезелерге жете бер. Сиз дагы кыскача айтып койсоңуз. Мен да кааларымыз да эмгек да бир жолу эмгек. Талыкпай эмгек десең, бардыгына. Эми жакшы эле ашону аштың. Эми бирок дагы бийик ашуулар жатат да. Ал бийиктен дагы бийик. Ошентип Тулпар ушунда дейт, мына ушундай мүмкүнчүлүктө мына көрсөтүүбүз аяктап калды. Мүмкүнчүлүгүңүз мындан дагы артып, элге кызмат кыла бериңиз. Чоң чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздерге келип ушундай кызыктуу маек куруп бергендериңизге чоң рахмат айтам. Биз көрсөтүүбүздү аяктадык. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча жакшы калыңыздар.